Doğruça külükmesi yok. Oşunu tozu elin alaresi yok. Кыргыз рухунун туу чокусу болгон Манас эпосын муундан муунга өткөрүп сактоо менен бүгүнкү күнгө жеткирүүдө Саякбай Каралаевдин эмгеги зор. Анын айтуусу менен кыргыз элинин көркөм мурасы дүйнөгө таанылган. Эми кууп алган куштай эмнесин дегендей Сагынбай, Саякбай аталарыбызга биз эч нерсе дей албайбыз. Болгону суктанабыз, шыктанабыз. Алардан үлгү алууга аракет кылабыз. Бизге жеткен Манас казынасы дал ушул манасчылардын эмгеги менен, аракети менен, далалаты менен келип жетти. Даңазалы улуу манасчынын мааракеси Көгүлтүр көлдүн түштүгүндөгү жер соорусу Жетөгүздүн Айтылуу Жанек Баатыр жер деген Тосор айылында өткөрүлөт. Таланттуу манасчылардын өнөрлөрү 3 күн бою үзгүлтүксүз жаңырмакчы. Маданий дагы программалар бар. Андан сырткары эки китептин бет ачары болот. Биринчиси орус тилинде, бул Саякбайдын замандаштарынын ошол кезде учурунда кийин эскерүү иретинде кагазга түшүрүп жазган материалдары орус тилинде китеп болуп, мындай жыйнак болуп чыгып атат да. Ал эми экинчи китеп болсо бул Семетей эпосунун Манастын экинчи бөлүгү. Ошонун кыскартылган тезис формасындагы китеби. Улуу манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Мааракеге арналган салтанат күз айларында Борбор калаанын Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында өткөрүлөт. Атабызга болгон манасчылар мына бүгүн атайын аларча көрүстөнүнө кишинин эстелигине барып Куран окушуп, анан Жетөгүзгө аттанышып, мына эртең Манас айткан турат да. Бул биздин ошо Саякбай атабыздын жолунун уланышы деп эсептейбиз. Биз жаш манасчылардын конкурсунду өткөрдүк. Ушул июнь айында 25 жашка чейинки биздин манасчылар арасында да сынак чыкты. Ошол жерден дагы биздин мыкты манасчылардын өсүп атканына күбө болдук. Демек ушул мааракени өткөрүү менен бирге биз Манас эпосубуздун жайылтышына, манасчылык өнөрдүн уланышына кам көрүшүбүз керек. Ошого мындай бир негизги демилгечи болушубуз керек. Эч убакта Манас унутулбайт жана жоголбойт. Ал элибиздин руханий өзөгү. Манаста күч кубат берүүчү, биримдикке бириктирген касиет бар. Андыктан аны улуттук идеологиянын негизи катары тутсак болмок дешет манасчылар. Кандай кырдаалдар болбосун, ошонун баардыгы Манаста бар да. Манастын өзгөчөлүгү ал ар качандан бир качан заманбап эпос. Ошол себептен биз ошону негиз тутуп Манасты биздин азыркы улуттук идеологиябыздын ички дагы, сырткы дагы идеологиябызды ошол Манастын негизинде бир түзүп, ошону турмушка ашырып, ошону турмушубузда алып жүрсөк жакшы болмок да. 5 жыл мурда түзүлгөн эл аралык Саякбай Манасчы коомдук фонду уюштуруп, Тосор коому колдогон сыймыктуу корифейдин 125 жылдык мааракеси Түркиянын Стамбул шаарында да белгиленет. Ал жакта жашаган мекендешибиз Айбек Сарыгуловдун айтымында дили бир боордошторубузга манасчыларыбыздын таланттары менен Залкар манасчы жөнүндө көркөм тасма көрсөтүлөт. Кыял Шаршеева, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.